Бишкектиктердин азык-түлүктүн наркына болгон нааразычылыгы басаңдай электе. Жумуртканын баасынын өсүшү шаар тургундарын ого бетер түйшөлтүүдө. Bir айдын ичинде эле тооктун жумурткасынын наркы 10-дон 40 сомго чейин жогорулады. Декабрь айында 10 данасы 80-90 сом болсо, учурда базарларда 100-120 сомдон сатылууда. Мурда деген 80 сом, азыр 100 сомдон ашык болуп атпайбы. Бүт баары кымбат. Вообще цены контролируйте, Россияда даже андай баа жок. Ал эми канаттуулар чарбасы ассоциациясы жыл сайын ушул мезгилде жумуртка тартыштыгы байкаларын айтат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө өлкөгө жумуртка жана канаттуулардын этин жеткирүүдө көйгөйлөр жок. Бирок пандемияга байланыштуу быйыл дан эгиндеринин түшүмү өтө аз болгондуктан канаттууларга жем жок болуп, бардык тоют Казакстандан алынып келинүүдө. Ошондуктан да баалар көтөрүлүүдө. Күнү жумуртканын баасы 30-35%га кымбаттаса, жемдин баасы 100% кымбаттады. Бирок ошого карабастан, ушу учурдан пайдаланып, ушу Кыргызстандагы ушу жумуртка багытында жана тоок багытында өндүрүп, эмгектенип келаткан бардык фермерлердин бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Чындыгында айтканда, бүгүнкү күнү бизге окшогон, чыныгы айтканда, өзү эле араң жан болуп турган, кыйналып турган канаттуулар чарбачылыгы чыгышына аптан оор болуп атат. Биз ошондон чыгып кетели деп ойлонуп отурсак, ошо Россия менен Казакстандан жем азыктарын киргизебиз биз Кыргызстанга, эмнеге дегенде өзүбүздүн өлкөбүздө өндүрүлгөн жем азыктар жетпейт. Ал эми айрым соода түйүндөрүндө жумуртканын тартыш болуп жатышына атамекендик өндүрүшчүлөр менен супермаркеттердин ортосундагы келишимдин бүткөнү себеп. Учурда жеткирүү шарттары кайрадан каралып жатыптыр. Хочу отметить, что мы... Учурда биздин дүкөндөр өндүрүшчүлөр менен келишимдерди кайрадан жандандырып жатат. Мындан ары бардык соода борборлордо жумурткалар мурдагыдай эле жетиштүү өлчөмдө сатыкка чыга баштайт. Ал эми баалардын көтөрүлүп жатканына токтолсок, чет өлкөлөрдөн экспорт азайгандыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Баалардын кескин кымбаттоосу Казакстандан жана Орусиядан тооктун жумурткаларынын ташылып келүүсү токтогондугу менен да байланыштуу. Белгилүү болгондой, Кыргызстан калкты тооктун жумурткасы менен толук камсыздай албайт. Ошондуктан продукциянын 50% башка өлкөлөрдөн алынып келинет. Соңку убактарда пандемияга жана Казакстандагы куш тумоосуна байланыштуу бул өлкөлөрдөн жумуртка ташып келүү токтоп турат. Кыргызстанда атамекендик өндүрүшчүлөр калктын 45%-ын гана тоок жумурткасы менен камсыздайт. Калган 55%-ы Орусия менен Казакстандан алынып келинчү. Ошол себептүү да баалар кымбат болууда. Өткөн жылы Кыргызстанда тамак аш менен алкогольсуз суусундуктардын баасы 17,6%га кымбаттаганын Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Анын ичинде тоок жумурткасы да бар. Учурда жергиликтүү соода дүкөндөрү Казакстандан кайрадан иштей баштаган заводдордон тооктун жумурткаларын сатып алууну көздөп жатышыптыр. Алар импортко Айыл чарба министрлигинен уруксат алуу үчүн расмий кайрылуу жөнөтүп, жооп күтүп жатышкандыктарын кабарлашты. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.